Assalamu alaikum. Stand промывка форсунка Launch 603A деген модель. Ушул модельди алам деп кызыгып жүргөндөр үчүн кыскача маалымат. Бул стенд кече жаңы келди, коробкасынан чечип, комплектинде келген нерселерди бул жерге видео тартканга ыңгайлуулук койдук. Бунун комплектинде стенд өзү, ваннасы, анан бул форсунка дискасы, аны кармаган болт кайкалары пакетке салынган абалда келет, катырылбай. Зэмы, анан ар унааларга түшө турган переходниктери, насадкалары, анан запас сальник, заглушка, кейбир унаалар үчүн штекер келет. Бунун өзүнүн стенд тууралуу маалымат, боковой 220 вольт прямой сайлат, бул жакта өчүп жандырылат, бул жакта башкаруу системасы, бул жакта кичинекей монитор, жана бул жерден бурап команда жылдырылат, жана ортосу enter тандалат. Бул жакта пауза, сливной, бул жакта давление көрсөтүп турат, давленияны көбөйтүп азайтса болот. Вакуум ваннасы болсо, ваннанын асты тефаль сыяктуу, ваннаны койгондо өзү автоматтык түрдө уланат да, бул жактан анан управление болуп жуулу берет. Банкалары катырылган абалда келет, даяр. Бир гана тисканы кармаган шпилькалар катырылат. Анан бул болт кайкалар менен регулировка болот. Келгенде бул шланга дайым бул жака сайылып туруш керек. Иштетилбеген учурда бул жака бардык форсункалар каткандан кийин анан буну алып бул жерге сайсыз. Форсунка жок мезгилде дайым бул жакта туруш керек. Бул жакта заправка кыла турган жери. Дайым промывка форсункага өзүнүн химиясы бар, автозапчасть саткан жерлерде сатат. Бул аппаратка 4 литр химия кетет. Бул жакта уровень көрсөтүп турат. Атайын бул жакта белгилеп койгон, сызык. Ушул жерге чейин 4 литр химия койсоңуз келет. Анан штекерлери, форсункага сайылган штекерлери 1ден 6га чейин. Булар ирети менен сайылыш шарт эмес. Булардын башка стендтерде бул жеринен чечилет. Бунда чечилбей турган болду. Жасалыптык. Негизи ушул. Негизи бардык эле форсунка жууган аппараттар бирдей эле. Бул акыркы форсункалардан бири. Негизи биз иштетип көрдүк, текшерип көрдүк, кече ачып, химия куюп, негизи иштеш аябай жакшы. Анан инжекторду папка ачып койдук. Ошо инжекторго тиешелүү бардык видеолор, кантип аппарат иштетебиз, же болбосо унааларды кантип тазалайбыз. Ошол тууралуу видеолор кийинки сабактарда кирип турат. Ушул аппаратка кызыккандар болсо, видеолорду бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолорго чейин. Ассаламу алейкум.